Эч ким сокпойт. Өзбекстанга барсаң, Азербайжанга барсаң, Тажикстанга барсаң, бүт баарынын статуяларын карасаң, эстеликтерин. Китеп кармап. Мындай китеп кармап атат, же глобус кармап турат, же колунда перо, же колунда карта, же бир китепти алып алып мынтип ойлонуп отурат. Биздикин карасаң эле канжар, кылыч, чокмор, калкан, же ат биякта отурат. Ат адамда отурат. Андай бирде статуя жок, ат адамда отурган статуя жок. Эми атты көтөрүп алып, ашын аштыт. Атты көтөрбөйлү жөө эле ашып кетпейби анда? Ат көтөрбөсө. Жөө эле жүрбөйбү? Ассаламу алейкум агайын туугандар. Арыбаңыздар. Аты жөнүм Орозалы Жапар уулу. Мен азыр музейге келген конокторду узатып коюп, анан эфирге чыгып аткандын себеби ушул Сыймык Жапыкеев биздин улуттук баалуулуктарыбызга көп кайрылып, мисалы үчүн мурда Манас эпосуна, Манас атабызга бир карама каршы пикирин айтты эле. Андан кийин Айтматовго бир асылып көрдү. Андан мурун эле айтса керек, мага бир видеолорду жөнөтүп калды тааныштар. Ошол Кожомко атабыз жөнүндө, могул Бишкектеги, Кыргызстандагы айкелдер боюнча өзүнүн пикирин билдириптир да. Мен ал видеонун башында же этегинде монтаждап кошконго аракет кылайын. Мен эми Айтматовго асылганы боюнча өзүмдүн пикиримди билдиргем, Каракол тоо лыжа базасында жүрүп. Анан азыр музейден атайын ошого жооп кыла кетейин деп тартып атам. Эми Сыймык мырза, мен сиздин деңгээлиңизге түшүп, же ошо Сыймык мырзанын ой жүгүртүүсүндө мындай ойлонуп жүргөндөр үчүн жооп айтат элем да. Мен ал деңгээлге түшпөй, сөгүнүп сагынбай, маданияттуу түрдө сиздерге ошол Кожомко атабыздын жашоо философиясын мындай кыска нуска кылып айтып бергенге аракет кылайын. Эми мындай да, жана эстеликтер боюнча айтыптыр. Бүт эле жана канжар, кылыч, найза, калкан кармагандар депчи. Башка мамлекеттерге салыштырып атат, аякта мындай калем, китептерди кармап, мындай илим билимге умтулган бир айкелдер, биздикилер эле жалаң ошондой курал жарак кармаган деген сыяктуу да. Анан эми Манас атабызга эмне китеп карматып койбосбу, эмне кылабыз? Кандай кылышыбыз керек? Сиз сунушуңузду бериңизчи бир. Кожомко атабызга эмне кылалы? Эмне жетелетип коелубу? Анын ат көтөргөнү калппы? Бул тарыхый далилдер бар. Өкүнүчтүүсү албетте фото, видеого түшпөй калган, бирок биздин эл калк айтса калп айтпайт дейт. Эл арасында аңыс болуп айтылып келатпайбы эмдигичечи? Анан бизде калем, китеп кармаган деле айкелдер толтура, Сыймык мырза. Мисалы үчүн мына Айтматов атабыз баштап, арка Эркиндик бульвары менен бассаңыз, Түгөлбей Сыдыкбеков баш болуп, Жомарт Бөкөнбаев, Темиркул Металиев, Маликов жана башка биздин аттуу баштуу акын жазуучуларыбыздын сонун айкелдери турат. Бизде эң көп коюлган айкелдер өлкөбүз боюнча ушул акын жазуучуларга арналган. Анан сиз сүйлөгөндө мындай бир сыйра талдап алып, бир сыйра карап алып, анан сүйлөсөңүз жакшы болор эле да. Ал эми Кожомко атабызды жөө эле жүрбөйбү, атты жонуна көтөрбөй эле деп атпайсызбы? Эми мындай да, мен мынтип мисал келтирейинчи. Мен Төө ашуудан же бир тоолордон жанагындай велосипед тээп баратам. Велосипедим бузулуп калса, мен аны көтөрүп алганга күчүм жетет да. Анан ошол велосипедимди көтөрүп ашууларды ашып кетишим мүмкүн да. Анан Кожомко атабыз деле ошондой Кудай күч кубат берген экен.
зылдай таштарды көтөргөнгө, ошондой аргымактай аттарды көтөргөнгө Кудайым күч кубат бериптир. Ошол эмне үчүн ошол күчүн колдонгонго болбосун аты баспай калыптыр. Элестетиңиз эми тиги ошол Бишкектен Суу Самырга ат менен барыш азыр машина менен деле Төбө Ашуудан кыйналып кетет. Азыркы жана канча бир аттын күчү бар, унаалар. Ал эми атты элестетип көрсөңүз, тиги ондогон, жүздөгөн километрлерде жанагы Кожомкул атабыздын салмагын 200 килограмм тегеренде деп жүрбөйбүзбү? Ал жөн эле өзү эле минбейт да. Ал жерде тиги куржундары болот, жүктөр болот. Анан ат деген ашуудан чарчайт да, албетте эс алдырат. Бирок ошенткен күндө дагы атка кыйын да. Анан ошол бир эле Төбө Ашуудан эмес, башка Ак суунун белинен, Сокулуктун белинен, аркы Урунгайдын жолу деп коет, Суу Самыр Жумгал жолу, аркы Суу Самыр Токтогул жолу, Өтмөк, Ала Бел эмне деген ашууларды ашкан эмес ал кишилерчи. Анан ошон үчүн аңыз болуп айтылып калган да. Ал тиги мактанайын же бирөө көрүнөйүн деп эч качан атты дагы ташты дагы көтөргөн эмес. Көтөргөн таштары мына музейге алып келип койдук. Тегирмен таш, жанагындай атты суутканга мамыт таш кылып көтөргөн андай таштар Кетмен Төбө өрөөнүндө, азыркы Токтогул районунун Чаар таш деген жайлоолорунда турат дагы деле. Бир мындай тоголок ташты жөн эле көтөрүп койгон андай таштар абдан аз. Анын дагы элдин суранычы менен, элдин өтүнүчү менен көтөргөн таштар. Анан өзүнөн өзү эле кетип баратып эле күч ашып атты көтөрө чаап, анан тиги ташты андан мындан биринчи жактан экинчи жакка көтөргөн эмес ал киши эч качан. Мен ал кишинин басып өткөн жолу жөнүндө өз көзүм менен көрүп калган аксакалдардан китеп кылып жазып калгам да. Анан мүмкүн болсо сизге ошол китепти берсем болот. Жана Манас эпосу жөнүндө, Манас атабыз жөнүндө бир сөз кылганыңыздан кийин кырсыкка учурадым, ошондон кийин ойлонуп калдым деп атпадыңыз беле? Балким Айтматов жөнүндө сүйлөгөндөн кийин, ошол эле Кожомкул атабыз жөнүндө сүйлөгөндөн кийин дагы ошол Айтматовдун бир чыгармаларына кайрылып көрөбүз. Кожомкул атабыздын мен жазган китептерин бир окуп көрөбүз. Тарых барактарына кайрылып көрөбүз. Балким оюңуз өзгөрөр. Конфуций айткандай, жиндинин гана ою өзгөрүлбөйт дейт. Балким бир жакшылап изилдеп иликтеп көрсөңүз, оюңуз өзгөрүп калар, анан өзгөрбөсө эми ал өзүңүздүн деңгээлиңиз.